айтабы, сметага берсеңиз деле. Өтпөй жатат. Канча турба кетет, эмнелер бүт жазып смета тапшырдым эле. Биринчи очередь невролог болуш керек аларда. Биз бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин социалдык укуктук маселелер боюнча комитеттин мүчөлөрү өзүбүздүн ишибизди улантып атабыз. Бүгүнкү күндө 17 бала бакчага, андан кийин 19 бала бакчага бардык. 17 бала бакчага барганда ал жерде ушул буга чейин дагы айтылып келген балдардын сырткы короодо ойноочу жайлары ошол бир канча жолу эле стимге жазып атабыз дейт, бирок өткөрүлбөй келет. Бүгүнкү күндө деле акыбал ошол боюнча экен. Ал боюнча дагы биз өзүбүзгө дагы буюрса сессияда сунуштап бюджетке бөлдүрүп ошол жердин акыбалын оңдогонго аракет кылабыз. Андан кийин ал жердин дагы эң чоң көйгөйү сырткы дааратканасынын жоктугу. Бул балдар үчүн эң керектүү нерсе. Бул даараткананы сөзсүз түрдө киргизип бюджетке куруп беришибиз керек. Андан кийинки 12 бала бакча бул биздин шаарыбыздагы жана мүмкүнчүлүгү чектелген логопеддик бала бакча болуп эсептелет. Ал жерде дагы ушул тарбиячылардын эң негизги көйгөйү неврологдордун жоктугу. Ошол жерге бир невролог штат ачып берсе, бизге бир күндө 2 саатка жок дегенде келип иштеп турса. Себеби азыркы күндө ал жерде бир топ ошол тилинин дефекти бар балдар, тили жакшы чыкпаган, ЗПР деген аутизм боюнча болгон балдар бар экен. Ошолордун азыртан кичинесинен лечениясына, дарылоосун азыртан көзөмөлдөп жардам берсек, бул биздин коомубузга келечектин өсүшүнө чоң салым кошот деп ишенем. Ошол андан кийин бул 14-мектепке келдик. 14-мектеп бул быйыл жаңы колдонууга берди. Бардыгы эң чоң мүмкүнчүлүктөр менен, эң жакшы сапаттар менен бүтүрүлүптүр. Бул жердеги эмгек жамаатына мен ийгилик каалайм, ден соолукта болушсун. Ушул өзүбүздүн келечек муундарга ушундай шартты түзүп берген президентибиз Садыр Нуркожоевич менен генералыбыз Камчы Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолордун көзөмөлүндө ушундай бир чоң жетишкендиктерге биз жетишип атабыз.